Ааламдын чексиз сырларына кош келиңиздер. Бүгүн биз сиздер менен космостогу эң таң калыштуу жана укмуштуудай объектилерди изилдейбиз. Бул саякат сизди таң калтырып, аалам жөнүндөгү түшүнүгүңүздү кеңейтет. Даярсызбы? Анда эмесе космостук саякатыбызды баштайбыз. Ааламдагы эң сырдуу жана коркунучтуу объектилердин бири бул кара туңгуюктар. Алар ушунчалык күчтүү тартылуу күчүнө ээ болгондуктан, жарык да алардан качып кутула албайт. Элестетип көрүңүз, эгер сиз кара туңгуюкка жакындасаңыз, убакыт сиз үчүн жайлап, ал эми алыстан карап турган үчүн сиздин кыймылыңыз токтоп калгандай көрүнөт. Бул Альберт Эйнштейндин салыштырмалуулук теориясынын укмуштуудай далили. Кара туңгуюктар чоң жылдыздардын өмүрүнүн аягында пайда болот жана алар галактикалардын борборунда жайгашып, алардын эволюциясына таасир этет. Эгер кара туңгуюктар жарыкты да жутуп алса, нейтрон жылдыздары ааламдагы эң тыгыз объекттердин бири. Бир чай кашык нейтрон жылдызынын заты жердеги тоонун салмагына барабар болот. Алар чоң жылдыздардын жарылуусунан кийин пайда болуп, өтө тез айланышат. Кээ бир нейтрон жылдыздары секундасына 100 жолу айланып, радио толкундарын үзгүлтүксүз чыгарып турат. Бул пульсарлар деп аталат жана алар космостук маяктар сыяктуу. Бизге ааламдын алыскы бурчтарынан маалымат жеткирип турат. Квазарлар бул галактикалардын борборундагы өтө чоң кара туңгуюктардын айланасындагы газ жана чаңдын активдүү дискинен чыккан өтө жарык объекттер. Алар ушунчалык жарык болгондуктан, бүтүндөй галактикадан да жарык көрүнүшү мүмкүн. Квазарларды изилдөө менен окумуштуулар ааламдын алгачкы мезгилдери жөнүндө маалымат алышат. Анткени алардын жарыгы бизге миллиарддаган жылдар бою жетет. Бул бизге ааламдын кантип өнүккөнүн түшүнүүгө жардам берет. Жерден тышкары жашоо барбы? Бул суроо адамзатты кылымдар бою кызыктырып келет. Бүгүнкү күндө окумуштуулар миңдеген экзопланеталарды, башка жылдыздардын айланасында айланган планеталарды табышты. Алардын арасында жерге окшош жашоо үчүн ыңгайлуу шарттар бар планеталар да болушу мүмкүн. Мисалы, Тропист-1 системасында 7 планета табылган. Алардын 3-өө жашоо зонасында жайгашкан. Бул ачылыштар бизди ааламда жалгыз эмес экенибизге үмүттөндүрөт. Тумандуулуктар бул газ жана чаңдан турган чоң булуттар. Алар жылдыздардын төрөлүшүнө же өлүмүнө күбө болушат. Алар окумуштуудай кооздукка ээ жана ар кандай формада, түстө болот. Орион тумандуулугу сыяктуу кээ бирлери чоң жылдыздардын пайда болгон жери болсо, башкалары, мисалы Краб тумандуулугу, жарылган жылдыздардын калдыктары. Бул космостук сүрөттөр бизге ааламдын динамикалык жана дайыма өзгөрүп турган жаратылышын көрсөтөт. Биз ааламдын чексиздигине канчалык терең кирген сайын, анын сырлары ошончолук көбөйөт. Кара туңгуюктардын тартылуу күчү, нейтрон жылдыздарынын тыгыздыгы, квазарлардын жарыктыгы, экзопланеталардын ар түрдүүлүгү жана тумандуулуктардын кооздугу. Мунун баары бизге ааламдын канчалык укмуштуу экенин көрсөтөт. Ар бир жаңы ачылыш биздин ааламдын келип чыгышына жана андагы жашоонун маанисине жакындатат. Космос бул биздин эң чоң лабораториябыз. Ал жерде физиканын, химиянын жана биологиянын мыйзамдары эң экстремалдуу шарттарда сыналат. Биздин бул кыска саякатыбыз ааламдын чексиз сырларынын кичинекей гана бөлүгүн ачты. Ар бир жаңы ачылыш бизге жаңы суроолорду берип, илимдин чексиздигин көрсөтөт. Космосту изилдөө бул адамзатынын билимге болгон умтулуусунун жана чексиз кызыгуусунун далили. Келечекте бизди дагы кандай ачылыштар күтүп турганын ким билет? Бирок бир нерсе анык. Аалам бизди таң калтырууну эч качан токтотпойт. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө.